уюштуруш керек. Бүгүнкү темабыз ошо улуу кыргыз журту. Мына улуу кыргыз журту. Улуттар, үй бүлө, саясат, парламент, партия, каражат, уруу, дин менен эч бирикпейт, өспөйт. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыз. Партия менен биригип атабы? Парламент менен биригип атабы? Уруу болуп биригип атабы? Дин менен биригип атабы? Каражат менен биригип атабы? Саясат менен биригип атабы? Жок. Улуттар, адамзат бирикмек турсун, үй бүлө бирикпей атат. Мына дин менен карама каршылык. Бир эле үй бүлөдө. Бирөө намаз оку дейт, бирөө койчу мойнум жар бербей атат дейт. Бир үй бүлөдө каражат менен бириккен жок, тетирисинче бирине бири арыздашып атаандашып атат. Партия болсо бир үй бүлөнү 3-кө, айылды 6-га бөлүп салып атат. Уруу менен да бириккен жок. Кыргызбыз деп да бириккен жок. Бир гана мыйзам улуулук менен биригет өсөт. Мына улуулукка өткөн биздин ошол талкууга канча деген адам келет. Жашын деле сурабайбыз, ишибиз деле жок, атын деле сурабайбыз, бирок дуктары көтөрүлүп, өсүп, мына карасаңыз, улуулукка өткөндө эмне биригеткен? Үй бүлө, улуу журт, улуттар, мына улуулук менен гана биригет. Бүгүнкү күндө Кудай, Алам эмнени талап кылып атат? Бай бол деген жок. Динге кир деген жок. Улутка бөлүнүп ал деген жок. Аял эркек болуп жаша дегенде да жок. Байлык топто бийликке бар деген да жок. Улуулукка калыптан деп атат. Болгон амалыңды, акчаңды, убактыңды, мүмкүнчүлүгүңдү, техникаңды, кандайдыр бир кесибиң болсо да ушу улуулукка кызмат кыл деп атат. Мына эгер бириккен болсо айтыңыздарчы, кыргыз журту биригип атабы? Мына парламент менен бириктиби? Парламент чачырап атат го. Коалициясы чачырап кетет, жөн эле бир балдардын оюнчугу да. Элди бурмалоо. Убал сообуна калып атат. Карачы, бир убалына калып атат. Кыргыз журту бирикпегендиктен, кыргыз мамлекети түптөлбөгөндүктөн дүйнө кырсыктап атат. Кана парламент менен, партия менен, каражат, саясат, уруу болуп да бириккен жок. Дин менен бириккен жок. Өспөйт да, жан дүйнө өспөйт да, тетирисинче карарып кетип атат. Дин менен деле, саясат, парламент жана башка менен деле. Бир гана жолубуз бар. Улуулук менен биригет өсөт. Өсөт, жан дүйнө өсөт. Бул өтө чоң формула. Бул чындык. Биз азыр улуулукка бириктирип гана Кыргызды куткарып алабыз. Улуулукка өткөрүп гана оору суркоодон, кырсык кыйынчылыктан, мына аламат күн, азап күндөн, эскичиликтен куткарып алабыз. Болбосо ушу президентти соке деп сүйлөйбү бирөөлөр. Ушунча деңгейли ылдыйбы, көрдүңүзбү? Эгер алда адам улуу болгондо антип айтпайт. Айтмак да эмес. Себеби Калыс хан Кудайдын көчүрмөсү делет. Калыс ханды жамандаганга, аркасынан сөз айтканга, ушактаганга болбойт экен дечи илгери. Себеби ал Кудайдын көчүрмөсү экен депчи. Буларда улуулук болбогондуктан, улуулук жок өсүчү. Ошону эле төлгө белгиси эч ким баш ийбей атат. Улуулукка калыптанган адам. Ал көктүн сөзүн, көктүн кызматын, көктөй калыс, көктөй түйшүк тартып атат. Көк деген эме көк асман. Ошондуктан Арыстан Алай жөнүндө жаман ойлобо дейт да. Ал жаралды, жаңыча дейт. Жаңыча кабыл ал дейт. Ааламдан берилет. Эгер керек болсо жердешче кабыл алсаң кырсактайсың дейт. Бир тууганча кабыл алсаң, классташча, кайныче, адамча, пендече кабыл алсаң күйөсүң, анткени ал ыйык күчтөрүн өзгөчө кароосун дейсиң. Анысы кандай? Ханыбыз ошондой болсо, дүйнө таанып келмек. Дүйнө издеп атат да азыр куткаруучуну.
керек болсо премьер-министр шайланса, ошону дүйнө бир чыкырат да. Россия бир чыкырып, баягы аппарат көз ачык менен кичине окуйт окшойт. Бул эмес деп коюп атат. Болжол, башчын эле эмес. Мына көрдүңүзбү? Улуулук менен гана биргебиз. Мына Арсеналай бириктирип келет атпайбы? Улуулукка өткөрүп. Биз улуу кыргыз экенбиз деп. Биз аалам экенбиз деп. Биз көктүн ролун аткарат экенбиз деп баратат кыргызмын бүгүнкү күндө. Улуу кыргыз бөлүнсө,